Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев саясатчы Исмаил Исаковдун социалдык тармактагы шилтемесине жооп берди. Исаковдун тетири ой жүгүртүүсүнө кыскача жооп жазууга мажбур болуп турам. Эсиңизге түйүп алыңыз, эч бир жерде анклавга айланбайбыз. Такталбаган өз оюңуздан чакырылган маселени айтып, элдин бүйүрүн кызытпаңыз. Жерлерибизди анклав кылып коюучу документтерди кабыл алып карап турчу биз эмеспиз. 1924-27 жылдагы жана 2002 жылдагы кабыл алынган эки документтен 39 деген номер менен кабыл алыныптыр. Муну атайлап жасаган деп жазыпсыз. Ушунча жылдан бери чоң кызматтарда жүрүп, бирок ушул жөнөкөй нерсени билбегениңиз өтө уят иш. Себеби бардык документтер катар номери менен гана кетет. Эч ким каалаган номерин кое албайт. 2021 жылдын 5 январында кабыл алынган протокол кабыл алынгандай аткарылса, эки өлкөгө тең ыңгайлуу болот жана башка бардык чек ара тилкелерин толук тактап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туура айтасыз. Союз таркагындагы чек арабызды 1 метр кыйшайтпастан сактап калуу милдетибиз жана ошондой болот буюрса. 1991-92 жылдары кабыл алынган катышкан бардык өлкөлөр ратификациядан өткөргөн келишимдерди аткаруу эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына дал келет деп эсептейбиз. Эч качан сиз айткан Исвара-Чоркух, Аксай-Ворук жолуна эл аралык статус берилбейт. Бул айтканыңыз кыргыз элине кылган чыккынчылыгыңыз болот. 4 көчөнү сиз да бергиңиз келип турабы? Мен барымда берилбейт. Бир гана Аксай-Ворук жолу протоколго ылайык эки мамлекеттин башчылыгы кол койгулган келишимге ылайык жолдун статусу аныкталып, андан соң салынат. Кандай шарттар коюлуш керек экендигин бул жерде көрсөтө албаймын. Коңшулар бизге окшоп мамлекеттик комиссия түзгөн протоколдорду ачык талкуулап сырын ачпайт. Ошондуктан мен дагы 39-протоколдун сырын ачпоо керек деп эсептеймин. Мени кээ бир нерселерди айттырууга мажбур кылып жатасыздар. Бүгүнкү күндө мамлекет бизге ишендиби, демек биз жоопкербиз. Мамлекеттин тагдыры чек арасы менен айкалыштырып, саясий упай топтоого жол берилбеши керек. Комиссияны жоюуга эч кандай негиз жок. Исаков кааласа комиссияга кошуп алалы, иштеп берсин. Бирок далилсиз, компонентсиз сөздөрүн таратууну мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн токтотушу керек. Эгер ушунчалык эле күйүп-бышып жатсаңыз, аскер адамы катары сыр сактоону негиз кылып сураңыз. Барына жабык иретинде жооп берүүгө даярбыз. Сиздин максатыңыз калп нерселерди коомго жайып, эптеп чек ара маселесин чечүүнү кечеңдетүү. Сизден кем эмес мекенчилдер, сизден кем эмес акылдуулар иштеп жатабыз жана ишибизге кыргыз элинин астында жоопкербиз. Жабык эшик артында саясатчыларды, талдоочуларды чакырып, маалымат берүүгө даярмын. Көп нерселерди ачык айкын жаза албадым. Туура түшүнүп кечиресиздер деген ойдомун, дейт Камчыбек Ташиев.